сандар менен жашайбыз. Биз төрөлгөн туулган күндөн баштап эле биздин күнүбүз, айыбыз, жылыбыз сандан турат. Биз жашаган үйүбүз дагы, биз барган роддом дагы, биз окуган мектеп да сандан турат. Биз андан качпайбыз да. Бул акыйкат. Адам заты жер жүзүнө келгенде негизги маселеси өзүнүн аң сезимин өстүрүш керек экен. Сүт сай илиминин эң жакшы жери ушул экен да. Өзүңдү таануу деген чана. Сүт сайда мынтип айтат да, жаратканга кантип жакындайсың. Эч кандай ойлонот, мен билем деп ойлонуп атпайбы, мен баарын билем деп. Кыйын болупчу. На самом деле эчтеке билбейм. Алдыга кадам тыштай албай калдым. Анткени кайсы жашоодо баратканымды, кайсы энергияда жүргөнүмдү, өзүмдүн кайда экенимди, учурдагы моментимди билбейт экенмин. А бирок на самом деле мен кыйынмын да. Үйдө жакшы аялмын, жакшы күйөөмдү караймын, жоопкерчилик иштеймин, жакшы акча табамын. Бирок бүгүнкү күндүн замандын ушу доорго даяр эмес экенмин. Мен өзүмдү тапканы келдим. Кереги жокторунан алып койсоңор. Бул видеодо сиздер жалпы сүт сай жөнүндө, анын ичинде сүт сай боюнча число 3 же башкача айтканда 3-чү, 12-чи, 21-чи, 30-чу числодо туулгандар жөнүндө мүнөздөмө. Андан сырткары миссия 4 болгондорго да тиешелүү кызыктуу баяндамалар болмокчу. Менин атым Гүлмайрам. Мен санасаным 3-тün энергиясын алып жүрөм. Планетам Юпитер болот. Мисалы сүт сайга барганда, сүт сай бул сандык илим, сандар илими. Сүт сайдын эң жакшы жери эмне дегенде, көбү түшүнбөй атат да. Каяктан алып келди, Кытайдыкыбы же Индияныкыбы да. Чындыгында түпкү теги раджа йога, бул действительно Индиядан келген йога. Йога десе дагы мен ананыраак кенен токтоп берейин, кереги жокторунан алып койсоңор бул жерде. Кытайда императорлор колдонгон. Сүт сай илими мен өзүм жеке түшүндүгүмдө бар окуп да келдим да, мастер болуп. Бирок мен бүгүнкү күндө мынтип ойлоп атам да, бул ар бир адамга, мамлекетке, келечек муунга, ар бир үй бүлөгө дагы керек экен. Үй бүлө институтуна керек экен. Эмне үчүн дегенде, биз бүгүнкү күндө сан бизде элгертеден эле бар. Сандар менен жашайбыз. Биз төрөлгөн туулган күндөн баштап эле биздин күнүбүз, айыбыз, жылыбыз сандан турат. Биз жашаган үйүбүз дагы, биз барган роддом дагы, биз окуган мектеп да сандан турат. Биз андан качпайбыз да. Бул акыйкат, чындык. Сүт сай илими дагы акыйкат илим, так илим. Бул илимде сандардын энергиясы менен, мисалы сенин жаныңда же болбосо сенин маңдайыңда кандай адам отурат, кайсы сандын энергиясын алып жүрөт, кайсы планетанын таасиринин астында төрөлгөн адам менен баарлашып атасың, жеңил билесиң да, ошонун абалына кире аласың. Бир толкунду кармай аласың, кеп кеңешке келе аласың, маселе чечише аласың. Билим берип атсаң, кайсы энергияга берип атасың. Бул сандык илим болуп атпайбы? Жеңил да. Биздин жашообузда көп нерселерди биздин энергиябыз бири-бирибизге туура келбегендиктен түшүнбөсүктөр боло берет. Ошол эле үй бүлөдө, ошол эле коомдо, ошол эле мамлекетте деле. Адам заты жер жүзүнө келгенде негизги маселеси өзүнүн аң сезимин өстүрүш керек экен. Санаасын өстүрүш керек. Сүт сайда мынтип айтат, өзүңдү өзүң тапканда гана, өзүңдүн үстүңдө иштегенде, өзүңдүн ким экениңди билгенде гана сен санааңды өстүрө аласың. Өзүңдү таап өстүрө аласың. Мисалы мен 3 болуп атсам, 3-тün энергиясын алып жүрсөм, мен кандай адаммын? Мен мисалы өзүмдүн ой пикиримди туура көрөм да, мен өзүм инструкциямдан чыкпайм. Бирөөгө таңылабайм. Системадан чыга албайм. Мен системада жүргөн кишимин да. Мисалы 3-төрдүн энергиясы ушундай. 3-төр мыкты камкор кылышат, камкор алып жүрүшөт. Булардын добротасы забота менен кетет. Камкор кыла берет да. Элдер аны түшүнбөйт. Сүйүүнү кандай бере аласың деген маанини айтып атам да. Камкордук кыла берет. Бизнесибиз ушундай кетет да. Мыкты педагог. Мен көп ушу окуп келгенде бир байкап атам, мыкты мугалимдер, мыкты насаатчылар 3-төрдөн экен. Ошол эле биздин чогуу ажы сөзүн иреттеп сүйлөп берет экен, оюн жеткирип берет экен. Мисалычы, биздин Чыңгыз Айтматов ушул 3-төрдүн энергиясын алып жүргөн кишилер да. Бүгүнкү күнү сүт сай илими эл арасында абдан чоң кызыгуу жаратып жатат. Адамдын туулган күнү, туулган жылы, өзү жөнүндө, мүнөзү жөнүндө, адамдык сапаттарына чейин айтып коюуга болоорун таң калуу менен билип жатабыз. Өзү жөнүндө гана эмес, башкалар жөнүндө дагы аралыктан билүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындай илим менен жакындан таанышуу
пайдасынан башка эч бир зыяны болбойт деп билебиз. Ар бир адамдын өзүнүн эгосы бар, напси. Эго деген бул напси, суицайда. Эго бул напси, мен деп сүйлөйбүз. Ар бир сандын өзүнүн эгосы бар, таандык да. Бирөө мисалы бирлер болсо, мен айттым, мен дедим, мен айткандай болот дейт. Анткени ал күн энергиясын алып жүрөт, планетасы күн. Аябай чоң күчтүү энергия. Мен деп турат. Өзүнүкүн бербейт. Мисалы экилер ай болсо, планетасы, булар жумшак, назик. Анан алар түшүнөт, түшүнбөйт деп айтат адамдарды. Түшүнөт, түшүнбөйт деп бөлөт. Анан алар мындай кылайт. Түшүндү бекен, же болбосо бир окуя, бир маселе болсо, ошону до конца түшүнгүсү келет. А үчтөр болсо, мен билем дейт. Мындай сырттан карап туруп, мен бул окууну билем, же бул маселени түшүндүм деп отуруп эле мен билем дейт да. А төрттөр болсо честно, нечестно дейт да. Бештер улар логично, нелогично деп билет. Ошондо ар бир сандын өзүнүн энергиясы болуп атат да, өзүнүн түшүнүгү болуп атат, өзүнүн эгосы болуп атат. Ошол учурда биз кантип бири-бирибизге, адамдар бири-бирибизге таарынышабыз же келишпестик болот. Анткени ар ким өзүнүн эгосунда, өзүнүн напсисинде, өзүнүн түшүнүгүндө сүйлөп атсачы. Суицай илиминин эң жакшы жери ушул экен да. Өзүңдү таануу дегенчи. Анан суицайда мынтип айтат да, жаратканга кантип жакындайсың. Дагы бир айта кетчү нерсе, суицай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алыңыз. Ар ким өз жашоосун өзү чечет. Ар ким өзү жеке чечимге келет. Жакпаган нерсе катары кабыл алсаңыз, негатив сөздөрдү жазбай, көрбөй койсоңуз дагы болот. Эгер негатив жазгыңыз келип жатса, анда сиз минуста, жаркын жакта эмес, караңгы жакта жүргөнүңүздү таанып байкаган болосуз. Кантип плюска чыгууну, жаркын жашоого бет алуу керек экендигин дагы суицайдан билсеңиз болот. Андыктан туура түшүнүп, башкалардын дагы пикирлерин сыйлайсыз деген үмүттөмүн. Анткени бүгүнкү күндө баары эле суицай десе, силер Кудайга шерик кошуп атасыңар го деп суроо беришет көпчүлүк. Мен окуп келгенден кийин ушул суроолор көп болуп атат да. Анан мен мынтип айтат элем, сен качан Кудайга шерик кошосуң? Сен өзүңдүн атыңдан сүйлөгөндө, мен билем деп сүйлөгөндө. Мен кантип бир нерсени билем? Билгич бир гана жараткандан да, Кудай баарын билет. Же болбосо бирлер айтат, мен айтпадымбы, мен билем, мен кылам депчи. Ал каяктан билет? Ал бир гана Кудайдан да. Анан бул жерде шерик кошкон жок. Ишенимдер, мисалы, социумдар, соцсеттер, биздин ата-энебиз, менталитет, коом бизге ушундай тарбия берген да. Чектелүү, чектен ашпа. Аны кандай? Мен тарбиялап атам деп, жакшы болсун депчи. Эми адамдын жакшы жаманы жок. Жаман түшүнүк, жаман кылык жорук бар. Кыял жорук бар да. Бул кулк мүнөз да адамга берилген. Эми аны тыя албайсың да. Башкара албайсың. Баары окшош эмес. Биз мындай, ар бир энергия өзүнүн плюс минусу менен жүрөт. Ал плюс минусту мындай түшүнүш керек да, сен жакшы жүрөсүңбү? Жакшы ойлойсуңбу? Адамга жамандык кылган жоксуңбу? Ой тилегиң кандай? Кылган кызматың кандай? Жакшыбы? Ниетиң жакшыбы? Чын дилиңден жакшылык кылып атасыңбы? Бул плюстасың сен. Ошол плюсту ар бир энергия жакшы жагында жүрсө, мисалы, 4 деп коелу да. Эми 4 ала турган болсо, жакшы жагында болсо, булар көрөгөчтүк, жаратмандык. Эртеңки күндү көрө алат. Биз мисалы, могу камераны көрүп аткан болсо, мен мындай көрүп атам. А 4төр үстүртөн көрөт. Булар еще кошулат. Мисалы, бул бала мени тартып атса камерагачы, ал сиз мени үчсүз да. Сиз мени горизонтально көрүп, түшүнүп билип атасыз. Ал бала мени үстүртөн көрүп атат. 4 болсо энергия алып атса. Көрдүңүзбү? Ушундай эле. А минус жагында болгондо бул элден качып турат. Өзүн оолактап турат, отчужденность бар. Мисалы 4төрдөчү. Креативность иштебей эле, наоборот, минуска кетип калат, элден качып калат. Ушундай. Анан сүйлөйт, тили ачуу тийгенсин. Эмне үчүн дегенде, ал чындыкты сүйлөгөн киши. Бетке айтат, тарс айтат. Энергия ошондой иштейт. Мисалы 3 болсо көңүлүн оорутпайын, убагы келгенде айтып коеюн. Эми түшүнүк ошол болсо келишпейин деп айтат да, мисалы 3. 2 болсо түшүнүп, эмнеге андай деп ар жагына чейин өтүп кетет. Анткени экилер психологдор болот, мыкты дипломаттар, карым-катнашты жакшы көрүшөт. Жакшы түшүнгүсү келет да. Мисалы 9дар укту, сразу барып жасап атпай, укту ар жагын албай туруп эле сүйлөп жасап кете берет. Идея салдыңбы, аткаруучу. Шындагайлык бар да аларда. Мисалы 8дер болсо ал мындай деп айтат да. Мага пайдасы барбы, жокпу? 4 максат бар. Материалдык, моралдык,
анан руханий, анан мокша деп бөлүнөт да. Ошо ар бир сан деле ошо руханий, анан мокша деп бөлүнөт. Бизде мисалы 9 санга сүт чай илиминде 9 санга токтоп атпайбызбы? Баарын кошуп келип акыркы чыккан сан 9 сан менен эле бүтөт. 1ден 9га чейинки сан да. Ошол эле санды алып жүргөн энергиялар ар биринин өзүнүн максаты бар. Эганын максаты бар, мисалычы, эме бояктанчы материалдык, моралдык. Кээ мисалы экилер карым катнашты каалайт. Мисалы 1, 3, 9 булар материалдык. Акчаны дагы, мансапты дагы, мисалы материалдык мирди, например, да. 6 мокша дейт, 7лер болсо руханий, духовность. Бөлүнөт булар дагы энергияларчы. Биз баардыгыбыз эле акылдын программасында төрөлгөнбүз да. Акылдын программасы дегенде мисалы биз мээ мына башта койчу сознание подсознаниеда бүгүнкү күндө баары эле сознание подсознание жөнүндө сүйлөп атпайбы, эмоция, эго, трансформация деп, психология деп сүйлөп атышат. Эми ошон мындай келгенде баарыбыз эле акылда төрөлгөнбүз. Мисалы биздин могу мээбизде офисте коелу, офисинде 4 аспект бар. Тонкий интеллект, аналитикалык ум, эс тутум бар, память, эго бар, мен, напси, анан рахаттануу бар. Тонкий интеллектте көбүнчө эркектер төрөлгөн, анан 5 энергиясын алып жүргөндөр. 5-inde, 14-inde, 23-ндер булар тонкий интеллектте тоже төрөлгөндөр да. Мисалы экилер эс тутумда төрөлгөн, памятьте. Мисалы память, эс тутум дегенде биздин жашообузда сүйлөгөн нерселер, жазган нерселер бул как системный блоктойдо сакталып турат, как диск. Бүт, мисалы, биринчи мектепке барганыңыз, студент болгонуңуз, сиздин эң жакшы кайсы эмоцияда болсун, бүт жазыла берет. Кандай жаман терс эмоцияда болсоңуз, ал деле жазыла берет, денеде сакталуу да. Качан казып чыксаңыз чыгат. Ал биз өзүбүз жашообузда деле билебиз да, капайт этип чыкканда чыга баштайт, чынбы? Ошо эс тутумда сакталуу да. Үчүнчүсү болсо неме? Эго, напси, мен. Биз мисалы сүт чай илиминде адам менен сүйлөшүп отурганда кайсы стадиясында, кайсы жеринде экенин билесиң, эгода мындай азап чеккен эгосы бар, азап бакыт издеген эгосы бар, кайдыгер эгосы бар. Ал кантип билесиң? Мисалы бакыт издесе адам жакшы болуп турат, жан дүйнөсү ооруп турабы, азап чегип турабы, ошол анан эч нерсеге таң калбай кызыксыз болуп турабы, страдающий эго болуп калат да. Кызыктуу экенби? Ошондо сен адамды, жаныңдагы адамдын жан дүйнөсү менен табышышың керек да, сүйлөшөсүң. Сүт чай илиминде бул аябай жакшы да, баарлашып. Ошол положениядан чыгарып кеткенге энергиясын карап туруп, кандай кылыш керек, эмне кылышың керек. Биринчи очередь жанагы айттык го, дисциплина тела, дисциплина ума деп жазылган депчи. Дисциплина тела дегенде эле баары ойлоп атат, ал кандай басып койсо эле болдубу депчи. Бүгүнкү күндө заман, доор бизге талап кылып атат да, өзүңдүн үстүңдөн иште депчи. Ошол эле азыр баары изденүү жолунда жүрүшпөйбү? Фитнеске барып атышат, ошо клубтарга, фитнес клубтарга спорт менен заниматься этет, аябай жакшы. Бирөө басып жүрөт, бирөө чуркап жүрөт, бирөө тренингтерге барып жүрөт, бирөө намаз окуп атат. Баары эле жакшы. Эгер ал өзүнүн үстүнөн иштеп аткан болсо, жакшы да. Бирок мен бүгүнкү күндө сунуштайт элем да, 5 убак намаз, дисциплина тела, дисциплина сен басканда да келет да. Йога клубтарга бар, йога менен заниматься. Муну мындай түшүнүш керек. Йога десе биз баягы кыргызча мынтип отурат экен деп түшүнбөш керек. Ошол эле учур ал сен энергияңды көтөрөт, омурткалар ачылыш керек. Энергия мындай алмашыш керек. Ысык муздак аба алмашат. Басканда ошондой. Мисалы 8 километрден өйдөрөп басканда сен уже сезип баштайсың. Кандай энергия? Энергия жөнүндө сөз болгондо ошол да. Ошо йога учурунда дагы өзүнүн кыймыл аракеттери бар, ошо менен жасап тоже көтөрүлөт. Ошондо акылга тунуктук келет, санаага тынчтык келет. Ал мисалы намаз окуган адам чекеси жерге тийгенде тың баары өчөт дагы, бул жерде тунуктук келет, оюңдун баары качат. Мисалы ошо басканда эле, мисалы 10 километр баскандан кийин сен топтошкон ойлор чыгат дагы, сага энергия алмаштырып чыкканда тынч абал пайда болот. Бул жакшы сезим да. Ошол убакта сен Кудайдан өзүң жоопторуңду аласың. Өзүңдүн оюңду топтотосуң. Ошон үчүн дисциплина тела, дисциплина ума дейт да, ошол. Йогада дагы ошондой эле абал болот. Анын дагы өзүнүн эрежелери менен. Жок, басканда мунун ченеми да жок. Мисалы ар бир сан 6лар баса албайт экен. Бели ооруп, ана бат эле буту талышып, жалкоолугу кармап кетет экен. Анткени 6лар комфорттон чыга албайт да. Өзүнүн комфортунан. Анан ал жалкоолук деле эмес, өзүнүн комфортунан чыга албайт да. Басканда баарына эле сунуштарат. Басуунун эрежеси деле жок.
бирок мисалы 4 километр саатына басыш керек да. Колуңдан келсе тезирээк бас, чуркабаш керек, жүрөккө күч келтирбей эле жөн эле басыш керек да. Убактың болгон учурда эртең менен бассаң болот, түштө, кечинде бөлүп бассаң болот. Сунушталат, биякта жетилерге көбүрөөк басыш керек. Чуркасачы? Чуркаганда мындай да, чуркаган менен баскандын кичине эле айырмасы бар. Мисалы чуркап келгенден кийин адам чарчап калат экен. Эс албай эле. А мисалы сиз басып келгенде эс аласыз. Наоборот, сизде энергия көтөрүлөт. Оюңуз тунукталат, шамдагайлык пайда болот, энергия пайда болот да. Бүгүнкү күндө биз энергия издеп атпайбызбы? Энергияны биз жерден алабыз да, басабыз. А сиз чуркадыңыз, ал жүрөккө эле демиңизди өпкөңүзгө күч келтирдиңиз да. Көрдүңөрбү? Бассаңар да аябай жакшы. Шагомер сиз өзүңүз басып көргөндө 1-3 күн 4 күн басыңыз, аны өзүңүз байкай баштайсыз. Анткени мен сүт сайылы менен кандай болуп калды? Мен өзүмдүн үстүмдөн иштейм деп барган жокмун да, мен сүт сайылы менен пайда көрөткөм деп бардым. Анткени үчтөрдө кандай? Кайсы жерде жаңы нерсе чыкса эле барып сразу жасабайт. Даже реклама кетип атабы, телевизордо деле кетип атабы, же соцсеттен бир жерде отурсаң кетип атабы, көрүп коесуң. Обязательно. Кереги жок, бирок пайдалуу да. Ошентип мен деле сүт сайдын немеден эле соцсеттен эле эфирде болчу. Көз көрүп атат, кулак уруп атат, ошондой эле да. Көрөйүнчү дедим да, сандар дегенде сан мага жакыныраак угулду. Бүгүнкү күндүн 21 кылымдын психологиясы деп аябай жакшы берип атат да. Анан кызык. Кандай эле психология сандар менен болуп калыптыр. Нумерологияны түшүндүрүп бересиң, ал нумерологияда кандай? Мындай болду. Дальше жок да. А бул жерде болсо багытынан бери берет. Айтылып атат да. Кантип өзүң энергияңды көтөрөсүң, өзүңдүн үстүңдөн иште, бирөөнү осуждать этпе, аябай жакты. Үчтөргө жагат. Болчу. Анткени сиз үчтөрдө свой чужой жок да, баарын бирдей көрөт. Эң жакын подружкам же эң жакын досум деп билбейбиз да биз. Мен жакын бир тууганым дейбиз да, биз тегиз көрөбүз го, баарын бирдей көрөт да. Йогада керек экен. Эмне үчүн дегенде биз йога деле бул упражнение болуп атпайбы, кыймыл аракет болуп атат. Ошол аркылуу сиз энергияны көтөрүп аласыз, ача аласыз. Анткени биздин омурткалар мынтип эле турат да, мисалы омурткалар болсо мындай эле басылат. А энергия кандай көтөрүлөт? Негизги кундалини энергиясы көпчүктө турбайбы? Аны көтөрүш керек да өйдө. Алтыларда гана төбөдөн ылдый, буттан өйдө кетет да. Калган башкаларыбыздыкы баары ылдый да, өйдө көтөрүшүбүз керек. Кундалини энергияны. Энергия керек алмашып турганга. Энергия бул эми биздин күч кубат. Мисалы эртең менен турдуң, күчтүү турдуң, акылың жетип атат, жасап атасың, бирок кечинде уже сен чарчап каласың. Алың кетипчи. Бул деле энергиянын жоктулугу. Көп жөнүндө айтып берейинби? Мен окуп келгенден кийин кандай ойлойсуң? Мындай да, бүгүнкү күндө оку десе баарыбыз баары эле окуп келип алабыз. Анан окуп келгенден кийин ар жагын кандай алып кетесиң? Пайдасы барбы, жокпу? Мен даже бүгүнкү күндө мен мындай окуйм дегендерге баарын эле, бүгүнкү күндө баары эле окуп атпайбы? Жана мотивацияга кирип алып эле, мотивационный тренингдер көп. Мындай кылсаң бат эле өсүп кетесиң, мынча акчаны таап койбосуң, мотивационный. Же болбосо психология окуп келсең эле минтип каласың дегендерге биринчи ошол окуган окуңдан сага пайда барбы? Ошонун сага кереги барбы? Билип туруп анан барган жакшы экен да. Көп нерсени окуп аласың, бирок пайдаланбай, жашооңдо колдонулбай калып атпайбы? Да? Сүт сайылы менен окуп келдим, бир аз сүт сайга барганда мындай болду да. Ойлодум, бардым, мен барып, жанагы бул бүгүнкү күндө бүт айымдарга, аял затына, кыз келиндерге дагы, биздин апаларга дагы, менен чектеш жашташ замандаштарыма да керек экен. Айымдар клубу. Бул жерден баардыгы өзүңдүн ордуңду тапканды көрсөтөт экен да. Дагы суроолор барбы? Жолуп калып кетти. Неме, келип дагы неме кетсе болот да, Болот.